Егер сіз орыс тілінде өзіңіздің эмне кылып жатканыңызды айтуудан кыйналып атсаңыз, анда кичинекей справочник сиз үчүн. Мен мындан кийинки шорттордо сиз үчүн эмес, для вас деп айтам. Сиз дагы орусчаны видеодон дагы үйрөнүңүз. Эгер мындан дагы көп нерсе үйрөнөм десеңиз, каналга кирсеңиз, узун видеолор, башка темалар дагы бар. Мен деген жекелик санда гана айтабыз. Я вытираю, арчып атам. Я мою, жууп атам. Убираю, жыйнап атам. Беру, алып атам. Эми бери Акинай бери деп калат, мисалы шоколад алып келди, ал деп атат, анан беру дейсиз, алып атып, жа эми сиз мисалы колуңуз бир колуңузду жууп келип ала турган болуп атасыз, анда я возьму, мен алам деп айтып аткан болосуз. Эми алам деп аткан. Иду, баратам. Эки бутуңуз менен баратканыңызды айтасыз. Жана мисалы сен барасыңбы? Тиги корпоративке десе, же конокко барасыңбы десе, да, я иду, ооба, мен барам. Эки маанини тең билдирет экен. Я ухожу, кетип атам. Биротоло кетип атканыңызды айткыңыз келсе дагы ушул сөздү пайдаланасыз. Еду, баратам, бирок бул жерде сиз машинеде, велосипедде баратасыз. Поднимаюсь, өйдө чыгып баратам. Мисалы сиз биринчи этажда отурасыз, сизди Светлана 4-этажга чакырып атат телефон менен, көтөрүлүп барат экениңизди, бара жатканыңызды айтасыз. Пишу, жазып атам, загружаю, бир нерсени толтуруп атканда, конспект толтуруп же китептин бетин толтуруп эмес, мисалы немени бир чоң идишти ичине майда кашыктарды салып атасыз, кастрюльнун ичине, болбосо идиш жууган машиненин ичине идиш толтуруп атасыз. Ошол мааниде загружаю деп айткан. Болбосо КамАЗга цемент толтуруп атасыз, кум толтуруп атасыз. Ошол загружаю. Я копаю, казып атам, делаю, жазып атам. Одеваюсь, бул кийимге гана тиешелүү, шым, ич кийим, сырт кийим, капюшон, шапка. Обуваюсь, бут кийимге гана тиешелүү. Держу, кармап атам. Чищу деген аябай монтип кырып тазалап атам деген мааниде. Вытираю, протираю, сүртүп койгон, а чищу деген мисалы үстүнө пемолюксту чачып алып тазалап аткан болосуз. Кладу мен ставлю, жашыл цветке боеп койдум. Себеби кладу дегенде коюп койгонду айтасыз. Мисалы можно класть бир нерсени ичине коюп аткандычы. Кладите приборы на место. Кашык, вилкаларды ставить нельзя, да? А ставить деген мисалы кладите вазу на полку деп айтсаңыз туура эмес болуп калат. Ставить дегенде бир нерсе бутуна тигинен тик турса, мисалы могу перечница. Я ставлю перечницу. Я кладу стержень на тетрадь. Себеби бул жатат да, бул турган жок, ушул жаткандар кладу болот. А монтип стойкада тургандар ставлю болот. Ушинтип жаттап алыңыз. Кладу крышку на лист. Ставлю крем на лист. Көрдүңүзбү, айырмасы ушундайда.